чын жүрөктөн салам айтам. Кымбаттуу угармандар. Менин атым Малика. Өзүм Кыргызстандын түштүгүнөн болом. Ош областынын Нарван районунда төрөлгөм. 96-жылы 95-жылдын аягы жаңы жылга карата Иса жөнүндө уккам. Ага чейин супер книга, Исанын айкашашта өлүп кайра тирилген кинолорун көргөм. Ошолорду көргөндө эмнеге ушундай жакшы адамды өлтүрүп коюшту, эмнеге ал чокунбадыго деген ойлор келген. Бирок ошо 95-жылдын аягында декабрда мен ушу жакшы кабарды уккандан баштап ачууланып, бардык мага жакшы кабар айткан 6 айлык аялга аябай ачуум келген. Ошого карабай ал мага кассета, дисктерди берген. Аудио кассета, видео кассеталардын китептерди берген. Мен аларды чогулта бергем. Бир күн келет, убагы келгенде мен аны өрттөйм, мага сооп болот деп ойлогом. Ошентип андан кийин Ошто университетке тапшырган болчумун. Ошол университетте окуп атып, иштен чыгып алдым, текстилде иштейт элем. Аяктан чыккандан кийин университеттин 1-курсун бүткөндөн кийин контракт төлөй албай аяктан чыгып кеттим. Анан иште жок калдым, окууда жок калдым. Ошондо мен общество содействия занятости деген көчө шупурган тазалагычтардын коомуна ишке кирип, ошол жакта парктарды тазалап жүрчүм. Ошол учурда өзүм Нарвандан болом, дагы нарвандык Кубаныч деген бала мага жакшы кабар айтты. Ошондо ачуум келип, аябай аны урушкам. Анткени эмнеге ачуум келгенин өзүм да билбөчүмүн. Андан кийин Искендер деген бала айтты. Ошентип ишенгендер учурашканда аябай таң калгам. Булар эмне эле бири-бирине кубанышып атат деп таң калчумун. Эң негизи мен ушул Иса жөнүндө күйлөндүрөрдүн алдында мени кыйнаган көйгөйлөрүм, эмнеге жашап атам, эмне бир күн өлөм, өлгөндөн кийин каерге барам, эмнеге мен ошонун каерге барарымды билбейм деген суроолор мени аябай кыйначу. Эмнеге төрөлдүм, эмнеге жашап атам, эмне бир күн өлүп калам деп. Анан 29 жашта болчумун. Жакшы кыз болсоң деле текстиль деген ишкананын аты жаман экен, жакшы кыздар деле жаман болуп калат экен. Анан бардык эле жаман дешип атат го деп ушу жаман жолго түшүп кетишиме бир аз калган. Анан ошол өлгүм келет эле, өлө албайт элем. Жашагым келбейт эле, жашагым келет эле. Өлөйүн деп өлгүм келбейт, жашайын деп жашагым келбейт. Эмне кылышым керек деп, бир күн өзүмдү өлтүрүп алсам эле кутулат элем деп ошол ойдо жүрөт элем. Анткени жаш өткөн сайын адамдар бул күйөөгө тийбеген кыз деп башкача көз менен карашчу. Ошого карабай Кубаныч, Искендерлер ошо 9 айдын ичинде чогуу иштеп жүргөндө постоянно айтышат эле, чогулушта чакырат эле, эгер кааласаң бар, каалабасаң барбай эле кой деп айтышат эле. Мен болсо эч барбайт элем. Ошентип жүрүп, Кербалаев деген иштен дагы банкрот болдум. Өзүм 1,5 миң карыз алып, анын 4400 болуп өсүп кетти. Аябай мен жашашым аябай кыйын болуп калды. Карыздан өлө корккон адам элем. Бирок ошого карабастан Кудай мага сүйлөй берди. Кубаныч келип акырын келип эле мына булут күндү тосуп тургандай эле күнөө бизди Кудайдан тосуп турат. Булутунда жылганда күн көрүнгөндө Иса аркылуу Кудайды көрөсүң деп айткан сөздөрү, жакшылык кылайын десең кыла албайсың, кылгың келбеген жамандыкты кылып аласың деген аяттарды айтып бергенде мен аябай таң калгам. Сен каяктан билесиң менин ойлорумду деп. Ошентип 96-жылы 8 августта ошо балдарга өзүм бардым. 2 саат жөө жүрүп бардым, анткени жумуш жок эле. Жумушта бизге продукты берет эле. Акчага вообще акчабыз жок болчу. Эмне кылсак дагы жөө барат элек, баары жокко. Ошентип жөө барып, Токтогул паркына барып, ошо балдарга барып, мен да силердин чогулушуңарга барсам болобу десем, барасыңбы? Азыр биз кийин чыгабыз. Ой, кубанып кетишкенде жүрөгүм түшүп калган. Эмнеге кубанышып атат, мени апарып эмне кылышат деп. Барайын десем, аяка барсаң эмне кылат эдим? Сен эмне кылат эле? Кетип кал деген бир ой келди. Ошентип 2 ойдун ортосунда калып, чечим чыгарардын алдында турганымда кеттикпи деп эле чыга калыштып, адамдын жүзү ысык болгондуктан аларга отказ берип алсам, мурдуман жетелеген адамдай болуп кеттим да. Анан бардым. Мен барсам эмне кылат экен? Эмнеге кетип турдум өзү? Эмнеге келдим экен 2 саат жөө жүрүп деп аябай өзүмдү соттоп барып аттым. Сыйныга кирдик, фабричный 30га.
киргенде эле баардыгы мага карап күлүп учурашты. Мен эсиме булар эмне мага күлүп атат. Мен киргенде эле күнөө жөнүндө айтып аткан экен, ошол эсимде. Адам эмнеге жашап атасың, күнөөнүн жазасы өлүм, күнөө кылган адам өлөт деп. Ошондой жаман жолго түшөрүмө бир эки кадам калганда ушул сөздөр мага таасир этип, анан баягы сөздү укканда аябай башкача болдум. Анан эле сыйынып башташты. Сыйынып башташканда тизилеп туруп алып, бир келин аябай ыйлап атат, апам тозоктон куткар деп ыйлап атса, мен жанымда Кубаныч деген балага эмне апасы өлүп калганбы десем, жок өлбөгөн. Эмнеге өлбөгөн атасына апасына ыйлап атат десем, алар Исага ишенбесе тозокко барат. Биз ошону билип калдык, ошон үчүн ыйлап сурайбыз алардан. Өлгөнгө чейин ыйлап сурайбыз. Мен апам да тозокко барабы десем, ой, эгерде Исасыз болсо тозокко кетет дегенде, жок алар тозокко барышын каалабайм да. Аябай ошондо менин биринчи ушунчалык чоң каалоом бир туугандарымдын, апамдын тозокко кетип атканын Кудай көрсөттү. Ошол жерден жок, мындай кылган болбойт деп ал күнү кеттим. Экинчи күнү болчу. Үчүнчү күнү орусча чогулушка кел дешти. Чогулушка келдим эртең менен. Төртүнчү күнү кыргызча чогулуш болот деп кыргызча чогулушка алып келишти. Бешинчи күнү группа болот деп ХБКда группа болот эле ага бардык. Анан алтынчы күнү орусча чогулушка келдик. Орусча чогулуштан кийин кечинде ушул экинчи күндөн баштап базар күнгө күнүгө кечинде саат 9-да сыйынуу сааттары болот экен эле. Ошол сыйынуу сааттарга барып жүрдүм. Анан воскресенье келдик чогулушка. Воскресенье келгенден кийин карасам, мен орустарды көрбөгөмүн, көп орусту. Карасам, орус кыздар, чачтары uzun сапсары орус кыздар. Гитарада, пианинода ырдашып атат да. Ай, ушундай сулуу кыздар болот. Ай, таң калдым да. Анан үй бүлөсү менен экен, алар көп балалуу үй бүлө экен. Анан ай, сонун ырдашат экен, ырлары жагып. Деп көтөрүлүп кетем, көзүмөн жаш агып калат, эмне болуп калат деп, мынтип арчып коем. Кайра көзүмө жаш толуп калат, арчып коем да. Анан чогулуш бүткөндө баарын тоолууга чакырды. Ким кечирим алат экен, кимдин күнөөсү бар экен деп карап турам, карасам эч ким чыкпады. Баардыгы кечирим алгандар экен деп ойлонуп, анан мен кечирим алышым керек эле деп отургам да. Анан Гербалаевда иштеген Таня деген орус аял бар эле. Бурчта отурган экен күйөөсү менен, алар менен тел учурашып койгон болчумун, кол булгап эле. Анан чогулуш бүткөндөн кийин ал келип, сестра, и ты пришла деп эле мени кучактап калса эле ыйлагам да. Сен күнөөкөрсүң, күнөөңөн кечирим алгың келет. Ооба, күнөөкөрмүн, күнөөмөн кечирим алгым келет деп. Чогулуштун ортосуна чыгып кечирим сурагам Исадан. Аябай кубанып, жүрөгүм кубанып, тоба кылгандан кийин насаатчыбыз бизге мага түшүндүрүп берди ишеним жолун. Малика, сен эми асманга чыгып түштүң кечирим алып. Азыркы кубанычың эч ким уурдай албайт, эгер сен өзүң уурдатпасаң деди. Сенде 4 дөңгөлөк бар, ал сыйынуу, китеп окуу, чогулушка баруу, жакшыга барайтуу. Ошо 4 дөңгөлөгүң иштесе, анда сен жашооң, рухий жашооң сонун кетет. Эгер бир дөңгөлөгүң жарылса да Исадан кечирим сурасаң, ал сенин дөңгөлөгүң оңдоп коет деп ушундай кеңеш бергенде, ошол жүрөгүмө жазылып калганда Кудайым эч качан дөңгөлөгүмү жарбайт. Ошол чогулуштан чыгып эле мен кеттим, троллейбуска чыктым, баарына жакшыга барайттым. Жерге түшүп алып, ким эле жолугса жакшыга барайтып кетип атам. Үйгө келдим, комнатага келип, оштодагыларга жакшыга барайтып атам. Ага жерде досторум, сен попустер, сен өзүнө одоруп алыптыр, жаман болуптур деп мен аябай ал жолдон кайт дешти. Билбейм, мен кандай жолдо эмнеге кайтып атасыңар, мен түшүнбөйм. Мен кыл көпүрөгө келдим эле, күнөөм кечирилип калды, эми асманга өтөт экенмин деп. Ошентип 96-жылы 8-августта куткарылып калгам. 96-жылы 8-августтан баштап карзым үчүн сыйына баштадым. Кудайым, мен карзман. Куткарасың, мен ишенем. Кандай жол менен куткарасың, мен билбейм, бирок ишенем деп атсам, аркамда бир эже турган эле. Ал эже, мен да сыйынып атам сен үчүн деп. Кийинки жолу жолуккандан сен иштеп акча тапкың келеби деди. Ооба десем, мен досум бар Бишкекте, ошонун сиңдисинин балдарын караш керек. Ал сага акча төлөп берет, ошодон карзыңан кутулуп каласың дегенде, мен анда ал эже менен сүйлөшүшүм керек дедим. Анан ал эжеге мен айтышым керек, мен 6 күн иштеп, 7-күнү үйүндө болбойм, чогулушка барам. Эгерде чогулушка барышыма макул болушса, мага керек болгон учурда мени бошотса турган болсо, ошондо мен баарына макулмун.
Анан алдын ала төлөп беришсе, андан да жакшы болот эле деп сыйынып атам дедим. Ошол эжеге барып айтыптыр, ушундай алдын ала төлөп берсеңер, силерге 1 жыл иштеп берет экен деген экен. Ал эже мени чакырды, жолуктук, учураштык, сүйлөштүк. Ал эжеге жагып калып, сразу эле паспортум менен билет алып беришти. Бишкекке көчүрдү. Алардын үйүнө келдим, бабушканын үйүнө келдим. Анан ал жерден ошо кыздын үйүнө барам, Фучикага. Троллейбус менен бабушканыкына келем, эртең менен жөө Фучикага барам. Ошентип тегеренип Фучика менен Ишбектин ортосунда бүт жакшы кабар таратып жүрдүм. Мен 1 жыл кул болуп иштедим. Ошол учурду мен кулчулук деп эсептейм, анткени эч өзүмдүн эрким менен эчтеке кылбадым. Кудайым, мен сени уят калтыргым келбейт деп ошол учурда аларга жакшы кабар айттым. Канчалык жакшы кабар айттым билбейм, бирок мен ишенем алардын куткарууларына. Ошентип 97-жылы чөмүлүп алдым. Ал жерде жүргөндө чөмүлүп алып келгенде апалар аябай таң калып, ушундай кылып куттуктай беле деп. Сен бир жолу Кудайдын кызы болуп калган турбайсыңбы деп. Ошентти. Кудайга рахмат, азыр ошол күндөн баштап 30 жылга кетип атат, 27-жыл. Мен чын жүрөктөн ыраазычылык келтирем Теңирге. Менин көйгөйүмдү чечип берди. Эмнеге төрөлгөнүн, жашап атканын үчүн, өлөрүндө өлгөндөн каяка барарын да ачып берди. Иса Машаякты Теңирим менин куткаруучум деп ачык айтышым үчүн жаралган экенмин. Ал сөздүн ээси мен экенмин. Ошол сөздүн ээси болуп, ал сөздүн ишке ашышына денемди Кудайга тапшырсам, ал аткарат экен. Ошондуктан мен азыр чын жүрөктөн Кудайга ыраазычылык келтирем. Ошо мени куткарып алгандыгы үчүн. Менин тууган уруктарым да сөзсүз куткарылат, мен ишенем. Кантип куткарылат мен билбейм, бирок Теңирим мага убада берген. Ошондуктан аларга жарык болгонго Кудай мага батасын берсин. Амин.